Талас. Ооба, бул талас жөн жай жер эмес. Бул таласты кара кытайлар кайгырып эстесе, ислам аламы сүйүнүп, сыймыктанып эстеген жер. Мына бул талас кытайлардын 100 миңдеген аскерлери өлүп, өлүктөрү талада чачылып калса, мына бул талас ушул казаттан кийин ийик ислам дининин Орто Азияга кенен жайылуусуна түздөн-түз себеп болгон жер. Биз бул фильмибизде дүйнө тарыхынын нугун өзгөрткөн, бирок унутулган чоң жеңишибиз талас казаты жөнүндө көмүлгөн акыйкаттарды казып чыгабыз иншалла. Акырында бул чындыктарды башка мусулмандардын да билип алуусу үчүн фильмибизге лайк басып, досторуңузга бөлүшүп, каналыбызга катталууну унутпаңыз. Бул чуулгандуу тарыхый окуя миладия 751 жылына туш келет. Ошол жылдары Аллахтын колдоосу менен Аббасилер халифалыгы күчүнө келип, батышта Европага кадам басса, түштүктө Африканын алыскы жерлерине, чыгышы Мавроуннахарга чейин багынтып, ислам дини гүлдөнүп, өркүндөп турган чак эле. Ошол кездерде кутурган Кытайлардын таң империясы да чегарасын кеңейтип, бирде Тибеттерге кол салса, бирде Орто Азиядагы түркүлөргө кол салып, терисине батпай турган чагы болчу. Түркүлөрдүн көк түрк мамлекетинин кыйроосу, түрктөрдүн башсыз калып бөлүнүп кетүүсү Кытайлардын ан сайын тайраңдоосуна жөндөмдүү болгон эле. Кытайлар барган сайын кеңейип, түркүлөрдүн колундагы Кашкарды, Фергананы, Сояпты басып алып, эмики багытты Ташкентке бурган болчу. Кытайлар бир жолу Ташкентке кол салып, Ташкент падышасы Мухаммедти өлтүрүп, мал-мүлкүн тоноп кетет. Ташкент ханзадасы басмачы Кытайларга каршы Аббасилер халифалыгына элчи жөнөтүп, кырдаалдын жакшы эмес экенин, халифалыктын жардам бербесе, Ташкенттин да Кытайлардын колуна түшүп кетерин айтат. Чектен чыккан Кытай баскынчыларын сүрүп чыгып, аларга мусулмандардын кылычынын даамын таттырып коюу үчүн түрк кандуу Аббасилер башчысы Абу Муслим, Йемендик баатыр командан Зият ибн Салыктын башчылыгында дин жолуна өзүн арнаган 30 000 кишилик кошун даярдап Ташкентке жөнөтөт. 3000 километрлик сапарды басып, мусулмандар кошуну акыры Ташкентке жакындайт. Муну уккан Кытай генералы Гаушенжи кол астында 100 000 кишилик чоң кошун болсо да, чоочун мусулман кошуну менен кармаша калгандан кооптонуп, Талас дарыясын бойлоп аркага чегине баштайт. Кытайлардын Ташкенттен алыстап кеткенин көргөн Зият дин душмандарын өз кандарына өздөрүн тунчуктуруп, сабак берип коюу үчүн турбастан кошунун баштап, качкан кытайлардын изин кууп жөнөйт. Гаушенжи кача-кача Талас дарыясы боюндагы Атлак шаарынын жанына келгенде, өзүнө оңтойлуу бир жерди тандап, чеп куруп, мусулман кошунун тосуп алмак болот. Бул жерде Кытайлар жергиликтүү Карлук түрктөрүн да мусулмандарга каршы согушка катышууга мажбурлайт. Ошентип Карлуктардан чогулган 10 000 кишилик атчан кошун Кытайларга келип кошулат. Ошентип 751 жылы июль айында таң саарда эки чоң кошун Талас дарыясы боюнда маңдай тескей жолугат. Зият эч ойлонбостон 30 000 жоокерин баштап, бисмилла деп 100 000ден ашуун Кытай жана Карлук түрктөрүнөн куралган чоң кошунга чабуул баштайт. Зият алды менен жаачыларды ишке салып, алыстан Кытай армиясына ок жаадырат. Кытайлар дагы жаачылары менен жооп кайтарат. Эки тарап алыстан бир аз атышкандан кийин командан Зият мусулман кошунуна кара курттай каптаган Кытай кошунуна жалпы жүздүк чабуул коюуга буйрук берет. Мусулмандар 3000 чакырым алыс сапардан арып чарчап келгенине карабастан, Аллахтын дини үчүн Зияттын Аллаху акбар деген айкырыгы менен бирге кылычтарын жаркылдатып, Кытайларды көздөй ач бөрүдөй атылат. Маңдай тескей жолуккан эки чоң кошун чарпыша кетти. Өздөрүнөн 4-5 эсе көп душман менен кармашып жаткан мусулмандар ортодогу күч айырмасын бир гана Аллахка болгон имандары менен толуктап турат болчу. Эки тарап бири-бирин жылдыра албай бир аз убакыт өткөндөн кийин Зият эки канаттагы буйрук күтүп шай турган атчан кошунду Кытайларды эки тарапынан ороп чабуул кылууга буйрук берет. Аббасилердин аттуу армиясы Кытайларды эки тарапынан кыспакка алмак болгондо, алардын каршысына чыкканы Кытайлар эмес, ат өнөрүн жакшы ийгерген 10 000 деген атчан түрк жоокери болду. Ошентип командан Зияттын планын Карлук түрктөрү бузуп жиберди. Эки кошун караңгы түшкүчө ушул абалда бири-бирин ала албай, ар кайсысы өз чептерине чегинет. Эки тараптан да оор жоготуулар болот. Эртеси таң атары менен мусулмандар кошуну атчан жана жөө кошун болуп Кытайларга жапыр чабуул баштайт. Кытайлар санынын көп болгонуна карабастан өздөрүн коргоо менен убара болот. Ошентип согуштун экинчи күнү да биринчи күнү сыяктуу эки тараптын өз жайларына кайтуусу менен түн болуп кетет. Үчүнчү күнү таң саарда Таласты такбирлери менен титиретип, ислам кошуну Кытайлардын үстүнө тагы бастырып келет.
каптаган кытайлардан өлгөндөр көп болсо да мусулман кошуну аларды бузуп жарып талкалап салууга алсыздык кылып жаткандай эле. Ошентип бул күнү да эч ким жеңишке жете албай кечкирет. Өзүнүн 4 эсе көп кошуну менен 3 күн бою согушкан мусулмандар да аз болбогон жоготууларга кабылган болчу. Бирок Аллахка төбөкөл кылган командан Зият жана мусулман жоокерлери акыркы тамчы каны калгыча алар менен кармашууга, ал тургай бардыгы бирдей шейит болуп кетүүгө да даяр эле. Андыктан саны аз болгону менен мындай иман менен жуурулган кошунга туруп берүү кытайларга да оңойго түшпөгөн болчу. 4 күн бою кол салган мусулмандардан өздөрүн корголоп, алдыга бир кадам жыла албай турган чак эле. Согуштун 5-күнү өзүнө жана армиясынын санына, андан калса атчан 10 000 деген карлык жоокерине ишенип бой көтөргөн Кытай генералы Гао Шэнжи мусулмандар 4 күн бою чабуул жасап көп эле аскерин жоготту. Анын үстүнө абдан эле чарчады. Эми бизге чабуул жасагыдай күчү да калган жок. Бүгүн биз буларга чабуул жасап, бардыгын теп-тегиз жок кылабыз деп план согуп турганда, мусулмандар анын планын дагы бузуп жиберди. Же жеңиш, же бейиш деген аббасилер команданы Зият 4 күндүк кандуу салгылаштан тирүү калган атчан жөө бардык аскерлерине кара кытайларга чабуул жасоого буйрук берет. Мындай жангештиликке барат деп ойлобогон Гао Шэнжи мусулмандардын мунусу эмнеси экен, мунусу өздөрүн өлтүрүү менен эмне айырмасы бар деп армиясын реттеп мусулмандардын чабуулун кайтарууга буйрук берип жатканда, ал үч уктаса түшүнө кирбеген бир иш жүз берет. Мусулмандар калган күчү менен чабуул баштаганда кайдан келгени белгисиз 1000 деген атчан карлук түрктөрү таласты кечип өтүп согушка килигишет. Бирок бул жолу карлуктар мусулмандарга эмес, кытайлардын аркасынан кол салат. Муну көргөн кытайлар тарапта туруп согушуп жаткан башка карлуктар да бир туугандарына дем берип, дароо кытайларды аркасынан курчап чаба баштайт. Мына жеңдик го деп турган кытайлар көз ирмен убакытта алдыда жангешти араптардын аркадан карлуктардын чабуулунун ортосунда курчоодо калып, эмне болуп кеткенин түшүнө албай, кайсы душманга туруштук берүүнү биле албай, согуш тартиби Гао Шэнжинин көз өмөлүнөн чыгып кетет. Капыстан аркадан урулган бул соккудан башаламан болуп, биринчи чебин колдон берген кытайлар өчөшүп тишин кайраган түрктөр менен жангешти мусулмандардын ортосунда калат. Бул күтүүсүз көрүнүштүн сыры туп-тура ушудан бир күн мурун согуштун 4-күнү кечинде жүз берген болчу. Ондогон жылдардан бери кытайлардан запкы көрүп, аларга кул болгон, абдан чарчап, алардын кулдугунан кутулуунун бир чарасын таппай жүргөн, анын үстүнө 4 күндөн бери бул согушта ушунчалык күч айырмасына карабастан аз кошуну менен кара курттай каптаган Кытай түрк бирлешкен армиясын жемирип, титиретип жиберген мусулмандардын бул эрдигине күбө болгон карлык түрктөрү, эгер түрктөр жардам бербесе, кытайлардын туруштук бере албасына көздөрү жетти. Ошентип 4-күнү кечинде мусулмандарга жашырын элчи жөнөтүп, өздөрүнүн кытайларга каршы мусулмандарга жардам берүүнү каалай турганын, анын беделине согуштан кийин түрктөргө эркиндик берилүүсүн шарт кылат. Ошентип түркүлөр менен мусулмандар кытайларга каршы биргелешкен болчу. Ошентип 5-күнкү эртең мененки салгылашууда согуштун жыйынтыгы мусулмандардын пайдасына чечилип, түрк араб биргелешкен кошуну кытайларды ортого алып эзе баштайт. Кытай генералы Гао Шэнжи өзү менен азыраак адамдарын баштап курчоодон зорго чыгып, талас суусун бойлоп качып калат. Кытайлардан өлгөнү өлүп, калганы аргасыз багына баштайт. Ондогон жылдардан бери өздөрүнө тизесин батырып, кокоңдоп келген кытайларга абдан кектешкен түрктөр багынган жана качкан кытайларды да жөн койбой, бирден кылычтан өткөрүп, кырып баштайт. Согуштун натыйжасы эч ак белгилүү болгон. Мындан ары кан төгүүнү каалабаган командан Зият кытайларды бирден кууп, сайгылап жүргөн түрктөрдү араң зорго токтотуп калды. Ошентип Аллахтын каалоосу менен жер бетиндеги эң күчтүү империянын бири болгон Кытай империясынын тандалган мыкты кошуну качып кеткен аз сандууларды эсепке албаганда талас согушунда толугу менен жок болот. Ушул согуштан кийин кара кытайлар Орто Азия жергесине 1000 жыл бою кадам басууга алсыздык кылат. Бул мубарак согушта 70 000ге чукул Кытай өлтүрүлүп, 20 000ден ашуун Кытай тирүүлүү колго түшөт. Мусулмандар аларды Аббасилер халифалыгына айдап барып, кытайлардын өнөрлөрүнөн пайдаланып, аларды кул кылып иштетишет. Бул согуштан кийин кытайлардын баскысынан кутулган түрктөр Аллахтын рахматы менен, өз каалоолору менен, топ-тобу менен ислам динин кабыл кылып, кыйраган өлкөлөрүн кайра тиктейт. Ислам дини түрктөр арасында тез жайылып өркүндөй баштайт. Субханалла, кечеле исламга айыгышкан душман болгон дин душмандарына жардам берип, исламга каршы күрөшкөн түрктөр мубарак талас казатынан кийинки убакыттарда ислам үчүн дин душмандарына чуу салып, шаңдуу ислам тарыхында өчпөс издер калтырган исламий мамлекеттерди куруп, дин үчүн жанын, малын курман кылган чоң-чоң амирлерди, падышаларды, командандарды тарбиялап чыкты. Субханалла,
Кечели Аббасилер халифалыгына каршы Кытайларга жардам берген түрктөр исламды кабыл кылгандан кийин кылымдар бою дин үчүн орчундуу эмгектер жасап, тарых барактарында алтын сөздөр менен жазылып калды. Ошолордон бири 1050-жылдары дин бузар шиялар Мекке, Медина жана көптөгөн ислам өлкөлөрүн басып алып, акырында Аббасилер халифалыгын курчоого алып, ислам дини чоң коопка туш келгенде түрк мусулмандары чыгыштан чоң кошун баштап келип, дин бузар шияларды ислам топурактарынан сүрүп чыгып, халифалыкты коргоп калат. Ал тургай Аббасилерге көз арткан Рум империясын жер менен бирдей кылып, анын императорун түрүлүй барымтага алганда ошол түрктөр болду. Бул жүрөк терметкен шаңдуу окуяларды иншалла эмики видеолорубузда сиздерге тартуулайбыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар.